саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбызда болсо өткөн жаңы сөздөрдү кайталайбыз, аларга сүйлөм түзөбүз. Өткөндө үй бүлөгө тиешелүү болгон сөздөрдү өткөнбүз. Аларды бир сыйра окуп кетсек: family, grandfather, grandmother, father, dad, mother, mom, brother, sister, older, younger, uncle, aunt, nephew, niece, children, child, baby, family members, sibling, relative. Келгиле, эми бул доскада жазылып турган сүйлөмдөрдү окуп жана которобуз. Эгерде өз алдынча которуңар келсе, анда видеону азыр пауза кылабыз, андан кийин мени менен салыштырсаңар болот. Азыр чогуу которобуз. Биринчи окуйбуз, She is my mom. Ал менин апам болот. She is my younger sister. Ал менин сиңдим. Younger sister сиңди, болот. He is my dad. Ал менин атам болот. He is my older brother. Ал менин байкем болот. Older brother деген чогуу, байке деген билдирет. They are my grandmother and grandfather. Алар менин чоң энем жана чоң атам болушат. You are my sibling. Сен менин бир тууганым болосуң, This is my family. This деген эмне? Бул, This is my family. Бул менин үй бүлөм болот. I love my family. Менин үй бүлөмдү абдан жакшы көрөм. You are my baby sister. Сен менин бөбөк сиңдимсиң. Ушул сүйлөмдөрдү жазабыз, которулушун дагы жазып алабыз үйдөн. Мындан кийин азыр мен дагы кошумча үй бүлөгө тиешелүү болгон жаңы сөздөрдү берем азыр. Үйгө тапшырма, ушул доскада жазылган жаңы сөздөрдү жаттоо, бул сөздөр дагы үй бүлөгө тиешелүү сөздөр экен. Азыр окуп кетебиз. Parents, grandparents, son, daughter, GH окулбай калат, же тыбыш бербей калат. Wife, husband, mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, son-in-law, sister-in-law, daughter-in-law, grandchild, grandchildren, grandkids. Эми которулушу. Parents деген көптүк түрдөгү сөз, Parents, себеби бул жерде S турат. Parent болсо, ата эне болот эле. Parents, ата энелер. Ата энелер. Grandparents, бул чоң эне, чоң ата же тайне, тайта, тайталарды grandparents дейт экенбиз. Son деп уул да айтат, уул, son. Эгерде менин уулум болсо, мен эмне дейм? Son дейм, Кантип окулуп атат? О тамгасы А деп окулуп атат, Son. Daughter деген кыз, менин кызым, мисал үчүн, my daughter. Бул жерде A тамгасы менен U тамгасы узун А болуп окулуп атат, GH окулбай калат экен. Daughter. Демек GH тамгасы тыбыш бербей жатат,
daughter kız. Wife ayal. Husband kүйөө. Wife да ай тамгасы ай деп окулат. Бул и тамгасы тыбыш бербей жатат, Wife. Husband kүйөө. Ю тамгасы а деп окулат. Husband kүйөө. Mother-in-law. Mother-in-law деген кайнене дегенди билдирет. Сөзмө сөз которгондо апа, мыйзам да. Мыйзам боюнча апа, Mother-in-law. Law деген мыйзам дегенди билдирет. Father-in-law кайын ата. Father-in-law. Brother-in-law бул жезде. Brother-in-law. Son-in-law бул күйөө бала, күйөө бала. Sister-in-law жеңе. Daughter-in-law келин, Grandchild небере. Бирөө болсо grandchild, child деген бала, grandchild небере. Grandchildren неберелер көптүк түрдө, Grandkids дагы неберелер дегенди билдирет. Grandchildren менен grandkids экөөнүн мааниси окшош, неберелер. Ушул сөздөрдү үйдөн жаттайбыз. Сурооңор болсо комментарийларга жазып кеткиле, мен жооп бергени аракет кылам. Анда эмесе, I will see you soon. Bye bye.